Саламатсызбы Алтынбек байке, кандайсыз? Бүгүнкү ден соолуктарыңыз кандай, маанайыңыз? Бүгүн 5 март өзгөчө майрам, сиздин машинаңызды да өзгөчө жасап келиптирсиз. Бүгүнкү маанайга болгон көз карашыңыз кандай? Маанайларыңыз? Негизин айтканда, бул ак калпак ата бабабыз кийип келген калпакта, бул калпакты ким гана кийген эмес, мамлекет башчысы кийип атат, устатыбыз Чубак ажы кийген, анан өзүбүздүн улуттук ак калпакты сыйлап кийбесек болбойт го деген ойдомун. Анан жылдан жылга эле негизи өзүм ушу ак калпак күнү, желек күнү менен дагы кызмат кылам. Эми мындай баягы өзүбүздүн эмебизди өзүбүз сактабасак болбойт го, улуттук баш кийимибизди дегендей. Ошо менен жылдан жылга ушундай. Ооба, туура айтасыз. Анан бүгүн 5 март, машинаңыздын жасалгосу бир өзгөчө болуптур десек дагы болот. Негизи жыл сайын жасайсыз, Мурдагы жылы да жасагансыз. Билебиз, быйыл өзгөчөлүк эмнеде? Эмне өзгөчөлүктөр болду? Өзгөчөлүгү бул негизи машина өзү да жаңы машина, быйыл чыккан машина. Анан буга чейин өткөн жыл башка машинеге жасадым эле, ал бийик болуп калган да. Анан калпак да кичинекей болуп калды эле. Мындай эми ошо мындайча айтканда жаңы машина, анан жаңы идея, жаңы туу, мынакей туу да жаңы. Ошо менен. Ооба, жасалгалар өзгөчө болуптур. Анан кечээ күнү 3 март желек күнү болчу. Кечээ күнү эмне кылдыңыз? Эми көчөгө чыктым анча мынча желек менен, бирок мындай желекти деле көбү эме кылып койду да, мындай маани кылбайт экен. Анан жалгыз киши болгондон кийин эми желек бул менин менчигим эмес да. Желек мамлекеттин жүзү, ушу желек болгон үчүн биз мамлекет болуп айтылып атабыз да. Ошон үчүн эми колубуздан келген ишти кылалы деген ой. Ортого турганыңыз. Негизи эле сизди көп учурдан бери байкап жүрөбүз. Ар түрдүү айылдарда же болбосо эскирип калган тууларды да алмаштырып жүрөт экенсиз. Канча убакыттан бери бул ишти өзүңүз колуңузга алдыңыз? Бул жыл желек менен келатканыма 3 жыл болот. Эски желектен чынын айтканда көп эле 7 областка чейин илип чыктым. Анан өзүм да ойлогом да, негизи байым тууну жаңы болуп кетишине мен эме эмесмин да. Аны өкмөт чечет экен. Биз болсо баягы жөнөкөй эле эл экенбиз. Анан кийин жаңы туу чыкса, ушу ниет койдум эле, бысмылда дегенде мектептен баштайын депчи. Анан ошо ниетимди жазадым. 19 мектепке жаңы туу илдим. Быйыл 2024 ошондо. 19 мектепке жаңы тууну 19 мектепке желек илдим. Эми дале болсо ал ишти улантабыз. Себептегенде бул желек жана айтып кеткендей мамлекеттин жүзү, бул желекти жаңылатып коюш менин колума жууп калбайт. Ошон үчүн кичине болсо да салым кошуп, мекен үчүн, мекен бизге эмне кылды деп, мекенге биз эмне кылдык деп жашайлы. Түбөлүк кылган эч ким жок. Ооба, туура айтасыз. Анан ушул сиз мисалы эскирип калган желектерди жаңылатып, желек жок жерлерге алып барып желектерди элесиз да. Бирок ушундай негативди айткандар болобу? Өзүнчө эле бир мекенчил боло бербечи деп дагы сизге мындай терс пикирлерин билдирген адамдар болобу? Аябай эле көп. Себеп дегенде ийгиликке жеткен адамдын аркасында негатив көп болот дейт. Анан кийин эми ал негатив менен айтышып или жаман иш кылсаң, андан өткөн неме болуп кетем го деп ойлойм да. Ошон үчүн ким кандай ойлогон күндө дагы мен эч жака асылган жокмун, болгон өзүм жумушумду кылып атам. Убактымды мындайча айтканда мен бөлөм. Кечинде өзүм жумушумду кылам, күндүз үйдө жатып сүйлөбөй, ишимди кылып коюп, анан эл айтат, эл кылып аткан ишиңе сынчы көп деп коет го, анысы кандай теңелбейбиз. Ооба, туура айтасыз. Анан сиз айтып калдыңыз, кечээ күнү ушинтип желек менен чыктым, бирок адамдардын мурункудай эмеси жок депчи, желекке болгон бир көз карашы, мындай көп көңүл буруусучу. Негизи мурдагы жылдарда кандай болчу эле? Көңүл буруулар болчу беле? Эми мен эчтеке деп деле айта албайм. Бөөнү айтыштан алысмын. Себеп дегенде айтсаң айтып коет экен. Акылдуу болбочу, анан мындай тигиндей деген сөз көп айтылат. Ошон үчүн мен эч кимге эчтеке деп айтпайм. Болгону өзүмдүн мекенге болгон сүйүүм, мекенге болгон кызматым, жана айтып кеткендей түбөлүк калган эч ким жок. Кичине болсо да салым кошуп жашайлы деген эле ой. Ооба, туура айтасыз. Анан ушул бир машинаңыздын башындагы калпакка да аябай көңүл бургубуз келип атат да негизи. Бул калпак эмнеден жасалган? Бул идея кайдан келген? Мен жана айтып кеткендей, бул калпак негизи 3 жыл болот.
3 жылдан бери ар бир машинага ушул калпакта, 3 жыл болду. 3 жылдан бери ушу бүгүн мисалы ак калпак болсо эмдиги жылга чейин сактайм. Анан эми кандай десем, адамдан амал качып кутулбайт дейт го. Бул кичине гипстетилген, катуу. Башында жаңы жазап чыкканда, жаан жаганда мындай ийилип кетет да. Ошондон кийин гипс кылганбыз. Анан ичине кичине эмени байлаганга анча-мынча темир бекиткем. Анан ошо менен катуу мисалы жаандарда дагы эзилип калбайт, ошондо. Негизи аябай эле катуу экен чындыгында. Өзгөчө кооздук. Биз дагы аябай сыймыктанабыз. Ушундай мекенчил агабыз бар экенине. Негизи көпчүлүк эле адам ушул нерселерди кыла бербесе керек да. Эми мисалы желек күнү желекти алып көчөгө чыгып, калпак күнү мынтип машинанын үстүнө калпак коюп деп, Негизи былтыркы жасаган машинаңыздын жасалгабосунда туунун үстүндө президентибиздин сүрөтү турган экен, Быйыл аны алып салганыңыздын эмне кызыкчылыгы болду? Сиз жаңылып атасыз да, былтыркы эмес, ал мурдагы жыл болчу. Мурунку жылы. Себеп дегенде, ал башка машина болчу. Аякта негизин айтканда, биягында мамлекет башчысы болсо, бияк бетинде Чыңгыз Айтматов болчу, тияк бетинде Исхак Разаков болчу. Ошон анан биягында желек болчу дегенде, ошондой болгон. Эмне үчүн быйыл эч кимдин сүрөттөрү жок анда? Эми мен айткандай, мисалы жаңы өзгөчөлүктөр го, Мына могул жетиштүү да. Но негизи мен айта кетейин дагы. Мыкты тамада, акын Жылдызбек деген досумдун сунушу боюнча ушул жазалган. Мисалы ак калпак деп атпайсызбы? Бул ошол ак калпак 05. 05 ак калпак да. Көбүнчөсү нарындык деп айтат. Мен нарындыкмын. Бирок негизин айта келгенде 05 ак калпак. Анан мынакей туу 303 3-мартта ошо тууну кабыл алган күн. Ошон үчүн мен машинени көп кооздогон жокмун. Болгон ушул номеринен эле билинип турат экен. Калпактын күнү жана желектин күнү деп, туу деп жазылып. Ушул эле жетиштүү деп ойлойм. Айтасыз. Өтө кооз өзгөчөлүктөр экен, негизи. Суктанып атабыз. Негизи башка мамлекеттен дагы, мисалы интернет колдонуучулары бар да, сиздин ошол интернет тармакта көргөндөр, алар дагы жазышабы деп сиздин машинаңыздын жасалгосун көргөндөр өзгөчө деп мисалы. Билбейм, мындай бул мактаныш үчүн эмес да, бул биздин улуттук баш кийим, жанагындай эле мамлекеттин символу. Муну негизин айтканда чоңоюп келаткан эмелер кичине үлгү алсын деген эле ой максат. Мындан ары дагы бул жумушуңузду кийинки жылдары да улантасыз да, Аман болсок улантабыз. Жылдан жылга эле жасап келатам. Негизи ар бир эле ишиңизге негативдер болот да, ошол негативдерге өзүңүз сынбаш үчүн өзүңүздө кандай иш аракеттерди жасап турасыз? Мен жана айттым го, башта эме болчу, мисалы азыр TikTok деген чыгып калды, анан кылып атканыңа деле, басканыңа деле, жатканыңа чейин асылат экен. Анан ага жооп айтып, ал менен айтышып кетсем, же ал менен эме кылсам, мен андан өткөн жана айтып кеткенде андан өткөн акылсыз болуп калам да. Ошон үчүн өзүмдүн ишимди аман болсо улантабыз, маани кылам, маани кылбайм. Алтынбай, бирок канчалык мынтип маани бербейли десек дагы, бирок ушунча аракет кылып атсак, өз элиңиз үчүн, өз жериңиз үчүн аракет кылсаңыз да мындай кээде негативтерге мындай чыдабай калган учурлар дагы болот го, көтөрө албайчы. Ошол учурда өзүңүз тим эле койсом деген ойлоруңуз болобу? Эми айтып коет го. Бүткө чөшкөнүң чокко салбат. Анан мен эме кылбайм деле. Маани кылбайм. Бербейсиз, Самый главный Кудайга жаккан ишимди кылып атам болду, ошол жетиштүү мага.